3-апрелге карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Бишкектеги номер 1-тергөө абагында камакта жаткан журналист Канышай Мамыркулова коомчулукка кайрылуу кат жазды. Аны жарандык активист Аманбол Бабакулов Facebook баракчасына жарыялады. Катта Мамыркулова кылмыш кылбаганын белгилеп, өзүнүн коомдук, саясий жана социалдык маселелерди чагылдырганы үчүн ага карата кылмыш иши козголгонун билдирди. Мен адам өлтүргөнүм, мамлекетти тоногонум, пара алганым жок. Коомчулуктун укуктук, саясий, экономикалык, социалдык маселелерин эле пост кылып чагылдырып келдим. Ал эми мага козголгон кылмыш иши боюнча айтсам, кылмыш жаза кодексинин 278 беренесинин 3-бөлүмү жана 330 беренесинин 1-бөлүгүнө жаткан кылмышты эч качан жасаган эмесмин жана жасабайм. Муну тараптардын баардыгы жакшы билишет. Коомчулуктун каалагандай формада жазып, көкөйлөрүнө тийген үчүн асмандан жерден алып кылмыш иш токулду. Муну өздөрү дагы юристтер, адвокаттар дагы, укук коргоо тармагы менен тыгыз иштешкен адам катары өзүм дагы жакшы билем деп жазган Мамыркулова. Журналист кайрылуусунда бийликти жана коомчулукту чындыкты кабыл алууга чакырды. Ал жашоо кыска экенин эске салып, акыбызды жешпейли деген оюн билдирди. Бийлик үчүн мен кылмыш кылганым жок. Оонго чейин арызданып, Атай Бейшенбек баш болуп, Facebook колдонуучулары төш болуп, агрессор деп 3 жыл мурун кыйкырганда кылмыш болбойт. Ошону эстетип койгон мага кылмыш иши илинип калабы? Акта көктү көк дейли. Бул өмүр кыска, ширеңке дейли, акыбызды жешпейли. Кыргыз бийлиги жана ага кызмат кылгандар каалаганына жетти. Бул деле таарыныч азырынча жок. Анткени менин ишим шаардык сотто каралат деп жазылган катта. Журналист өзүн колдогондорго ыраазычылык билдирип, коомчулукту, кесиптештерин жана санаалаштарын Бишкек шаардык сотунда өтө турган ишинде аны колдоого чакырды. Тогетери эже, сиздин принциптерди сыйлайбыз деп кулагыма айткан. Facebookка жазган санаалаштардын баардыгын коомчулукту Бишкек шаардык сотунда карала турган ишке байланыштуу келип колдоп берүүңүздөрдү өтүнөм. Сөз иш менен бекемделгени жакшы. Өзүм дагы өпкөлөнбөй чын эле чындык сүйүүчүлөр канча адам экенин көрөйүн. Бийлик дагы ошого жараша чечим чыгарсын деген Мамыркулова. Канышай Мамыркулованы милиция 20 мартта үйүнөн кармап кеткен. Милиция журналист Facebook баракчасы аркылуу кыргыз-тажик чек арасы боюнча бурмаланган маалыматтарды таратканын билдирген. Ага жапырт башаламандыктарга чакырык жана раса, улут, дин жана аймак аралык кастыкты узутуу беренелери боюнча айып тагылган. 22 мартта Бишкектин Свердлов райондук соту аны 19 майга чейин ТИЗО 1-ге камакка алган. Быйылдан баштап эмдөөдөн өтпөгөн балдар мектепке кабыл алынбайт. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министринин орун басары Лейра Самыкбаева билдирди. 15 августтан кийин жалпы профилактикалык кароодон өткөнү жана эмдөөлөр тууралуу маалыматтарды мектепке сөзсүз алып келүү керек. Эмдөөдөн өтпөгөн балдар токтом боюнча мектепке кабыл алынбайт, деди Самыкбаева. Эмдөө боюнча аныктама Саламаттыкты сактоо министрлиги өлкөдөгү баардык ооруканаларды санариптештиргенден кийин суралбай калат. Бул аныктаманы алуу үчүн Саламаттыкты сактоо министрлигинин базасы менен бириктирип алсак жакшы болмок. Министрликтеги баардык оорукана, үй-бүлөлүк дарыгерлер борборлорун санариптештиргенден кийин бул маалыматты ата-энелерден сурабай калабыз. Электрондук каттоону киргизүүнүн негизги себеби да ушул, деди Самыкбаева. Мындай талап атайын токтом менен бекитилген. Самыкбаеванын айтымында мектепке кабыл алуу процесси санариптештирилип, баланы каттоо автоматтык түрдө жүргүзүлөт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Нарын мамлекеттик университетинде 300дөн ашуун чет өлкөлүк студент окуудан чыгарылып, 13 кызматкер дисциплинардык жазага тартылганын жана окуу жайдын айрым жетекчилерин кызматтан алуу сунушу берилгенин билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык Сатыбалды Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин жетекчилиги билим берүү тармагындагы мыйзамдарды бузуп, 400дөн ашуун чет өлкөлүк студентти башка жогорку окуу жайлардан которуу жолу менен кабыл алынганы аныкталган. Окуу жайдын жетекчилиги тарабынан окуу жайдын компетентсиз кызматкерлерин атайлап кабыл алуу комиссиясынын курамына киргизилип, аларга басым көрсөтүү жолу менен комиссиянын жасалма иштерин уюштуруп, айрым чет элдик студенттерди жасалма документтер менен НМУга өтүшүнө жол бергени такталган деп айтылат маалыматта.
Окуп жаткан чет өлкөлүк студенттердин көпчүлүгүнүн мамлекеттик жана расмий тилдерди такыр билбегенине карабай, сессияда аларга жогорку баалар коюлганы такталган. Бул окуя тууралуу Нарын мамлекеттик университети Билим берүү жана илим министрлиги комментарий бере элек.